Укук тартиби кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитетинин мүчөлөрү Ош шаарында көчмө жыйын өткөрүштү. Аны менен катар шайлоочулар менен жолугушту. Ош шаарына болгон иш сапардын жүрүшүндө депутаттар достук көзөмөл өткөрүү жайынын ишмердүүлүгү менен да таанышты. Бул туурасында кийинки материалда сөз болот. Жыйында депутаттар прокуратуранын укук коргоо органдарынын жана чек ара кызматынын өкүлдөрү Ош облусунун аймагындагы кылмыштуулук менен күрөшүү, коомдук коопсуздукту камсыз кылуу жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча чаралардын абалы тууралуу маалымат угушту. Тактап айтканда кылмыштуулуктун алдын алуу багытында жүргүзгөн иш-чаралардын акыбети менен 2022 жылдын 11 айында Ош облусунда автоматташтырылган маалымат системасына маалымат электрон журналын бардыгы болуп 11188 арыздар билдирмелер менен билдирип катталган. Анын ичинен 2508 кылмыш иши козголуп, өткөн жылга салыштырган кылмыш иштердин саны 2984 аз. Талкуунун жүрүшүндө депутаттар аймактарда кылмыш көп катталганына токтолуп, оорулуктун алдын алуу жана мыйзамсыз иштерди болтурбоо боюнча бир катар кемчиликтер бар экенин белгилешти. Аягында келип ошо тендер өткөргөн. Же болсо курулуш курган эки гана орган гана жооп берет. Аны вот эксплуатация кылгандан кийин урматтуу укук коргоо орган жетекчилери ал жерде инспекция кошо жооп берсин, счеттуу палата кошо жооп берсин эгерде баягы завышение же башка бир нарушениялар болгон болсо. Бизде азыр уурулук боюнча биздин уурулар дагы өтө мындай акылдуу ууру болуп калыптыр да. Мошенник болуп калыптыр. Барат экен дагы бир нерсесин ошону баалашат экен дагы акчаңды кийин берем деген боюнча ошол боюнча алып кеткен жок экен. Арыз менен кайрылса, силер карабайт экенсиңер. Кыскартат экенсиңер мүмкүн болушунча. Эми ал боюнча да менде факты бар, мен сизге берем. Жыйында тургундардан түшкөн кайрылуулардын көпчүлүгү Ош шаарынын сотунун ишине нааразылык экени айтылды. Кыргызстанда революциялар ушул укук органдарына нааразычылыктар болгон үчүн болот да. Бүгүнкү күндө прокуратура туура эмес иш козгоду, туура эмес кыскартып койду. Сот, мына азыр мен сыртка чыгып келдим аксакалдарга. Ош шаарынын соту менен областын соту коррупцияга малынып калды деп атат. Каалагандай кылып тагдырды чече берет депчи. Ал эми депутат Алишер Эрбаев Ош шаарынын мэринин ишине прокуратура жана укук коргоо органдарынын берген маалыматына канаттанбаганын белгилеп, сынга алды. Бул жерде мына улуттук коопсуздук кызматы отурат. Токтосун Ырыскелдиевич. Улуттук коопсуздук кызматы болсо терроризм, экстремизм боюнча, анан кийин миграция боюнча айтып кетти. Анда экен баяндамасын айтыш керек эле, каналы финансирования, терроризм, экстремизма, по линии ФАО жана башкалар боюнча эмне болуп атат. Ош шаарындагы жол тыгыны боюнча маселе көтөрүлүп, бюджеттен акча бөлдүрүү жолу талкууланды. Ол Т-образныйдагы жол боюнча. Давайте ушул жерде бир бардыгыбыз бир инициатива кылып, ошол эле улуттук коопсуздук кызматы, мына райондун акими, шаардын губернатору бир справка берип, бир сунуштама жазбайлыбы, бир суранбайлыбы. Себеби Акылбек Үсөнбекович айтып атат, бул жерде шаар өзү куруш керек деп. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары көтөргөн маселелер боюнча тийиштүү иш-чаралар жүргүзүлүп, алардын аткарылышы боюнча маалыматтар берилсин. Жогоруда мен белгилеп кеттим, урматтуу депутаттар, сиздер өзүңүздөр да бүгүн абдан көп көйгөйлүү маселелерди ичинен билесиздер, көтөрдүңүздөр. Ошону сураныч кагаз жүзүндө берип койсоңуздар, комитетке биз кийин дагы чечимге толуктап кошобуз. Иш сапардын жүрүшү Оштогу достук көзөмөл өткөрүү жайынын ишмердүүлүгүн көрүү менен улантылды. Мамлекеттик бажы кызматы электрондук өткөрүү пункту инновациялык долбоорун пилоттук режимде ишке киргизгени жана жүк ташыган айдоочуларга бир топ ыңгайлуу шарт түзүлгөнү белгиленди. Буга чейин чек араны көзөмөлдөө жараяны кол менен жүргүзүлүп келген. Товарларды өткөрүү пунктунан алып өтүү үчүн 4-11 саат талап кылынган. Учурда өткөрүү пункту реконструкцияланып, жарандардын өтүүсү 18 миңден 22 миң адамга чейин көбөйгөн. Эскерте кетсек, достук көзөмөл өткөрүү пункту Ош облусунун Кара Суу районунда жайгашкан. Буга чейин аталган бекеттин ишмердүүлүгү тууралуу сын пикирлер айтылып, кийинчерээк оңдоп түзөө иштери